Экинчи бөлүм. Теңирдин периштеси Гилгалдан Бохимге келип, мындай деди: Мен силерди Мисирден алып чыгып, ата-бабаларыңарга берем деп убада кылган жерге алып келип, мен силер менен түзгөн келишимимди түбөлүккө бузбайм. Силер болсо бул жердин тургундары менен келишим түзбөгүлө, алардын курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла деп айттым эле. Бирок силер менин үнүмдү укпай койдуңар. Эмне үчүн мындай кылдыңар? Ошондуктан мен аларды араңардан кууп чыкпайм. Алар силер үчүн сыйыртмак болот. Алардын кудайлары силер үчүн жайылган тор болот деп айтам. Теңирдин периштеси Исраил уулдарына ушул сөздөрдү айтканда эл боздоп ыйлап жиберди. Ошондуктан ал жерди Бохим деп аташат. Ал жерде алар Теңирге курмандык чалышты. Жашия элди кое бергенде Исраил уулдары өз энчисине тийген жерлерди ээлегени жөнөшкөн. Алар Жашиянын көзү тирүүсүндө ошондой эле Теңирдин Исраил үчүн кылган улуу иштеринин баарын көргөн. Жашиядан узагыраак жашаган аксакалдардын көзү тирүүсүндө Теңирге кызмат кылышчу. Бирок Теңирдин кулу Нундун уулу Жашия 110 жашка чыгып көз жумуп, аны өз энчисине тийген жерге, Гааш тоосунан түндүктү карай кеткен Ефраим тоосундагы Тимнат Хереске коюшкандан кийин, бул эл ата-бабалары жаткан жайга кеткенден кийин, алардын ордуна Кудайды тааныбаган, анын Исраилга кылган иштерин билбеген башка муун келгенден кийин, Исраил эли Теңирдин алдында мыйзамсыз иштерди жасап, Баалга кызмат кыла баштады. Алар Мисир жеринен алып чыккан ата-бабаларынын Кудай Теңирин таштап, башка кудайларга, алардын айланасында жашаган элдердин кудайларына кайрылып, ошолорго табынып, Теңирди каардантышты. Теңирди таштап, Баал менен Ашейрага кызмат кыла башташты. Теңир Исраилга каарданып, аларды талап тоноочулардын колуна салып берди. Аларды талап тоношту. Алардын айланасындагы душмандардын колуна салып берди. Алар кас душмандарына туруштук бере албай калышты. Алар кайда барбасын, Теңир аларга айткандай, Теңир аларга ант бергендей, Теңирдин колу бардык жерде аларга каршы турду. Алардын абалы өтө оор болду. Ошондо Теңир аларга башкаруучуларды коюп турду. Башкаруучулар аларды талап тоноочулардан куткарып турушту. Бирок алар башкаруучуларды да укпай, башка кудайларды ээрчип, аларга табынып, Теңирдин осуяттарын аткарган ата-бабаларынын жүргөн жолунан тез эле четтеп кетишти. Осуяттарды аткарышкан жок. Теңир аларга башкаруучуларды коюп турган, Теңир өзү башкаруучу менен болуп, башкаруучунун көзү тирүүсүндө аларды кас душмандарынан куткарып турган. Анткени аларды эзип, кысымга алышканда, Теңир алардын зар муңун угуп аяган. Бирок башкаруучунун көзү өтөөр менен алар кайра эле башка кудайларды ээрчип, аларга табынып, кызмат кылып, ата-бабаларыныкынан да жаман иштерди кылышкан. Алар өжөрлөнүп, жаман иштерин токтотушкан эмес. Ошондо Теңир Исраилга каарданып, мындай деген: ата-бабалары менен түзгөн келишимимди бузушкан үчүн, менин үнүмдү угушпаган үчүн, Жашия өлөр алдында калтырып кеткен элдердин бирин да мен булардын арасынан кууп чыкпайм. Анткени алар аркылуу Исраилди ата-бабалары жүргөн Теңирдин жолу менен жүрүшөбү же жүрүшпөйбү деп сынайм. Теңир бул элдерди калтырып койгон, аларды дароо кууп чыккан эмес, Жашиянын колуна салып берген эмес. 6 бөлүм. Ошол күндөрү шакирттер көбөйө баштаганда, бутпарас өлкөлөрдө жашаган эллинистерде еврейлерге каршы нааразычылык пайда болду. Анткени күнүмдүк тамак аш бөлүнүп берилгенде, алардын жесирлери эске алынбай калып жаткан эле. Ошондо 12 элчи бардык шакирттерди чогултуп алып мындай дешти: Кудайдын сөзүн таратуу ишин таштап коюп, тамак бөлүштүрүп жүргөнүбүз жакшы эмес. Ошондуктан бир туугандар, элдин ишенимине ээ болгон, ыйык рухка толгон жана акылдуу 7 адамды араңардан тандагыла. Бул кызматты ошолорго тапшыралы. Биз болсо дайыма сыйынууну жана Кудай сөзүн айтып кызмат кылууну уланта берели. Бул сунуш бүт жыйынга жакты. Ошентип алар ишеними бекем, ыйык рухка толгон Степан деген адамды, ошондой эле Филипти, Прохорду, Никанорду, Тимонду, Парменди жана Антиохиялык прозелит Николайды тандашты да элчилердин алдына алып келишти. Элчилер сыйынып алардын үстүнө колдорун коюшту. Кудайдын сөзү кеңири жайылып, Иерусалимде шакирттердин саны абдан көбөйүп жатты. Ыйык кызмат кылуучулардын ичинен да көптөрү Исага ишенип калышты. Ишеними бекем, күчкө толгон Степан эл арасында улуу кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жүрдү. Либертиндердин, Киринеялыктардын, Александриялыктардын синагогасы деп аталган синагоганын кээ бир мүчөлөрү, Киликиялыктардын жана Асиялыктардын кээ бирөөлөрү Степанга каршы чыгып, аны менен талашып тартышышты. Бирок анын акылмандык менен, рухтун күчү менен сүйлөгөн сөзүнө каршы тура алышкан жок. Ошондо алар кээ бир адамдарга биз анын Мусага каршы сүйлөгөнүн Кудайга акарат келтирген уктук деп айткыла деп үйрөтүп коюшту.
Алар элди, аксакалдарды жана мыйзам окутуучуларды токурушту да Степанды кармап Синедрионго алып келишти. Анан жалган жалаа жабуучулардын алдына чыгарышты. Алар бул адам ушул ыйык жайга жана мыйзамга каршы сүйлөгөнүн токтотпой жатат. Анткени биз анын Назареттик Иса бул жайды талкалап, Мусанын бизге калтырган салттарын өзгөртөт деп айтканын уктук деп айтышты. Ошондо Синедриондо отургандардын бардыгы Степанды тигиле карап калышты. Анын жүзү периштенин жүзүндөй жаркырап турган эле. 15 бөлүм. Теңир мага мындай деди: менин алдыма Муса менен Шамуэл келсе да, менин жаным бул эл менен болбойт. Буларды менин алдыман кууп жибер, алар кетишсин. Эгерде алар сага биз кайда барабыз дешсе, анда аларга айт. Теңир мындай дейт: өлө турган адам өлсүн, кылычтан өлө турган кылычтан өлсүн. Ачкачылыкка дуушар боло турган адам ачкачылыкка дуушар болсун. Туткунга кете турган адам туткунга кетсин. Теңир мындай дейт: мен аларга 4 түрдүү жаза жиберем. Өлтүрүш үчүн кылычты, тытыш үчүн дөбөттөрдү, жеш үчүн кырыш үчүн асман канаттууларын жана талаа жырткычтарын жиберем. Жүйүт падышасы Хиския уулу Менашенин Иерусалимде кылган иштери үчүн мен аларды бүт падышачылыктардын үрөйүн учурган коркунучка айлантам. Анткени сени ким аяйт, Иерусалим? Ким сага боор ооруйт? Сенин аман эсендигиңди сураш үчүн сеникине ким кирет? Сен мени таштап койдуң дейт Теңир. Артка кеттиң. Ошондуктан мен сага колумду сунуп, сени жок кылам. Мен ырайым кылгандан чарчадым. Мен аларды сапыргыч менен жердин дарбазасынан нары сапырып жатам. Аларды балдарынан ажыратып жатам. Өз элимди кырып жатам, бирок алар өз жолдорунан бурулбай жатышат. Мен алардын жесирлерин деңиз кумунан көп кылам. Энеге жана анын уулдарына чак түштө кыйратуучуну жөнөтөм. Күтүлбөгөн жерден алар дүрбөлөңгө түшүп үрөйлөр учат. Жетини төрөгөн аял алсырап жатып жан берди. Анын күнү күндүз эле баткан. Ал уятка калган, маскара болгон. Анан алардын калдыгын өздөрүнүн душмандарынын көз алдында кылычка салып берем, дейт Теңир. Эне, сен мени талашып тартышкан, бүт жер жүзү менен чатакташкан адам кылып төрөгөнүң үчүн мага кайгы. Мен эч кимге үстөккө берген эмесмин, мага да эч ким үстөккө берген эмес, бирок бардыгы мени каргап жатышат. Теңир мындай деди: сенин акыркы күндөрүң жакшы болот. Башыңа кыйынчылык түшкөн убакта, кайгы учурунда мен душманыңды сага жакшы мамиле кылууга мажбур кылам. Темир түндүк темирин жана жезди талкалай алабы? Сенин мал мүлкүңдү жана байлыктарыңды талатып тонотом. Бул өзүңдүн бардык жерлериңдеги бардык күнөөлөрүң үчүн болот. Сени душмандарың менен кошо өзүң билбеген жерге жөнөтөм. Анткени менин каарымдын оту тутанды. Ал силерге каршы жалындайт. О Теңир, сен баарын билесиң. Мени эстеп мага кел. Мен үчүн куугунчуларымдан өч ал. Мени өлтүрбө, анткени сен өтө чыдамдуусуң. Сен билесиң, мен сен үчүн кордук көрүп жатам. Мен сенин сөздөрүңө кулак салып, аларды жутуп алдым. Сенин сөзүң мен үчүн кубаныч, менин жүрөгүмө шаттык болуп калды. Анткени Себайот Кудай Теңир, мен сенин ысымың менен атылам. Мен күлгөндөрдүн арасында отурган жокмун, кубанган жокмун. Мен сенин оор колуңдун астында жалгыз отурдум, анткени сен мени ачуу сезимге толтурдуң. Эмне үчүн менин оорум айыкпас оору? Эмне үчүн менин жараатым оор, дарылоого мүмкүн эмес? Чын эле сен мен үчүн алдамчы агын суу сыяктуу, ишенимсиз суу сыяктуу болуп каласыңбы? Буга Теңир мындай деп айтты: эгерде сен кайрылып келсең, мен сени кабыл алам. Менин алдымда турасың. Эгерде сен жаман сөздөн жакшы сөздү ажырата билсең, анда менин оозумдай болосуң. Алар сага өздөрү кайрылышат, сен аларга кайрылбайсың. Ошондо сени бул эл үчүн бекем жездубал кылам. Алар сага каршы күрөшүшөт, бирок сени жеңе алышпайт, анткени сени сакташ үчүн, куткарыш үчүн мен сени мененмин, дейт Теңир. Сени каардуулардын колунан сактайм, сени эзүүчүлөрдүн колунан куткарам. Марк жазган жакшы кабар. 1 бөлүм. Кудайдын уулу Иса Машаяктын жакшы кабарынын башталышы. Пайгамбарлардын китептеринде мына: мен сенин алдыңан өзүмдүн периштемди жиберип жатам. Ал сага жол даярдайт. Теңирге жол даярдагыла, ал үчүн жолдорду түздөгүлө деп ээн талаада жар салган үн угулат деп жазылгандай, чөмүлдүрүүчү жакан келип ээн талаада сууга чөмүлдүрүп мындай деп жар салды: күнөөңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла, сууга чөмүлдүрүлгүлө. Бүт жүйүт эли жана бардык Иерусалимдиктер ага келип, күнөөлөрүн моюндарына алып ачык айтып жатышты. Жакан аларды Иордан дарыясына чөмүлдүрүп жатты.
Жакан төөнүн жүнүнөн кийим кийип, белине кайыш кургурчанып жүрчү. Ал чегиртке менен жапайы бал жечү. Жакан элге мындай деп жар салды: менин артымдан менден күчтүү келе жатат. Мен эңкейип, анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын. Мен силерди сууга чөмүлдүрдүм, ал болсо ыйык рухка чөмүлдүрөт. Ошол күндөрдө Галилеядан, Назарет шаарынан Иса келип, Жакан тарабынан Иордан суусуна чөмүлдүрүлдү. Ал суудан чыкканда, Жакан ачылган асманды жана рухтун көгүчкөн сыяктуу ага түшүп келе жатканын көрдү. Ошондо асмандан: "Сен менин сүйүктүү уулумсуң, мен сага ыраазымын" деген үн угулду. Ошол замат рух аны чөлгө алып барды. Иса чөлдө 40 күн болуп, шайтан тарабынан сыналды. Ал жырткычтар менен бирге болду. Периштелер ага кызмат кылышты. Жакан камакка алынгандан кийин Иса Галилеяга келип, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө жар салып: "Убакыт келди. Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле" деди. Иса Галилея көлүнүн жээги менен бара жатып, көлгө тор салып жаткан Шимонду жана анын бир тууганы Андрейди көрдү. Алар балыкчылар эле. Ошондо Иса аларга: "Менин артымдан ээрчигиле, мен силерди адам кармоочу кылам" деди. Алар ошол замат торлорун таштап, анын артынан ээрчип жөнөштү. Бир аз нары баскандан кийин ал Зебедейдин уулдары Жакып менен Жаканды көрдү. Алар кайыктын ичинде тороңдоп отурушкан эле. Ошол замат Иса аларды чакырды. Ошондо алар атасы Зебедейди жумушчулары менен кайыкка калтырып, Исанын артынан ээрчип жөнөштү. Алар Капернаумга келишти. Иса ишемби күнү синагогага кирип, элди окутту. Эл анын окутуусуна таң калды. Анткени Иса аларды мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту. Алардын синагогасында жин оорулуу бир адам бар эле. Ал ошол замат: "Эй, Назареттик Иса, бизде эмне ишиң бар? Сен бизди жок кылганы келдиңби? Сенин ким экениңди билем, сен Кудайдын ыйыгысың" деп кыйкырды. Бирок Иса жинге: "Үнүңдү бас да анын ичинен чыгып кет" деп тыюу салды. Ошондо жин ал адамды калтыратып жана катуу кыйкыртып, анын ичинен чыгып кетти. Бардыгынын үрөйлөрү учуп, бири-бирине: "Бул эмнеси? Бул эмне деген жаңы окутуу? Ал жиндерге бийлик менен буйрук берип жатат. Алар болсо ага баш ийип жатышат" дешти. Ал жөнүндөгү кабар Галилеянын туш тарабына тез эле тарап кетти. Иса синагогадан чыккандан кийин Жакыпты, Жаканды ээрчитип, түз эле Шимон менен Андрейдин үйүнө келди. Шимондун кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жаткан. Исага дароо ал жөнүндө айтышты. Ошондо Иса оорулуунун жанына келип, колунан кармап тургузду. Аял ысытма оорусунан ошол замат айыгып, аларга кызмат кыла баштады. Күн батып кеч киргенде ага бардык оорулууларды жана жин оорулууларды алып келишти. Шаардын бардык эли эшиктин алдына чогулду. Иса ар кандай оорудан азап чеккен көптөгөн адамдарды айыктырды. Көптөгөн адамдардын ичинен жиндерди кууп чыгарды. Алардын сүйлөшүнө жол берген жок. Анткени жиндер анын машаяк экендигин билишчү. Эртеси Иса таң ата электе туруп, үйдөн чыгып, ээн жерге барып сыйынды. Шимон жана анын жанындагылар Исаны издеп жөнөштү. Аны табышканда бардыгы сени издеп жатышат дешти. Иса аларга: "Жакын жердеги башка кыштактарга, шаарларга баралы. Мен ошол жерлерде да жакшы кабар айтышым керек. Анткени мен ошон үчүн келгем" деди. Ошентип ал бүткүл Галилеяны аралап, алардын синагогаларында элди окутуп, жин оорулуу адамдардан жиндерди кууп чыгарып жүрдү. Исага пес оорулуу бир адам келип, тизелеп жыгылды да: "Эгерде сен кааласаң, мени таза кыла аласың" деп жалынды. Иса бооруп ага колун тийгизди да: "Каалайм, таза бол" деди. Ошол замат ал пес оорусунан айыгып таза болуп калды. Иса болсо ага эч кимге эч нерсе айтпагын деп катуу эскертти да: "Барып ыйык кызмат кылуучуга көрүн, тазаланууң үчүн Муса буйруган курмандыкты чал, бул аларга күбөлөндүрүү болсун" деп кетирип жиберди. Ал болсо ал жерден кетти да болгон окуяны элге жая баштады. Ошондуктан Иса шаарга ачык кире албай, шаардын сыртындагы ээн жерлерде болду. Ошондо да ага бардык жерден эл келип жатты.